Üçüncü маселе боюнча бул жерде айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине жана укук бузуулар кодексине жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр. Бул мыйзам долбоору Кабминден келген, биринчи окууда каралып жатат. Баяндамачы бизде Ашыр Хажаев Эркебек Жумабекович. Анда трибунага келсеңиз, себеби бул концепция. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Далабаевич. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде жарандардын автомототранспорт жана электротранспорт кыймылын жана аларды эксплуатационун коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы укук бузуулар боюнча айыптын суммасынын өлчөмүнө кошулуп эсептелүүчү туумду алып салуу тууралуу жарандардын кайрылууларынын саны жыл сайын көбөйүүдө. Бул маселе Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан да биринчи жолу көтөрүлгөн. Жогорудагыларды эске алып, ошондой эле дүйнө жүзүндө анын ичинде Кыргыз Республикасынын түзүлгөн экономикалык кырдаалды, ошондой эле республиканын калкынын социалдык экономикалык абалын жана бүтүндөй өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды эске алуу менен ушул мыйзам долбоору даярдалган. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин 21-главасында каралган укук бузуулар боюнча айыптын суммасын өлчөмүн кошуп эсептелүүчү туумду алып салуу максатын көздөйт. Тагыраак айтсак, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 21-главасында каралган 177-тен 180-беренеге чейин, 182 беренеден 200 беренелеринде каралган укук бузуулар боюнча салынган айып пулдун өлчөмүн суммасына кошуп эсептелүүчү туум алынып салынат. Мындан тышкары техникалык каталарды жоюу жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 15-февралындагы номер 26 жана жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 15-февралындагы 27-мыйзамдарына сайкеш келтирүү максатында ушул мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын УЖКнын 185-беренесинин 1-бөлүгүнө жана 456 беренелерине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Ошондой эле салыктык эмес кирешелер боюнча укуктук мамилелерде салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси менен жөнгө салынаары белгилеп кетүү керек. Ошого байланыштуу бул долбоор менен салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине 37-беренесине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизүү сунушталат. Бул мыйзам долбоорун кабыл алууда республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдар талап кылынбайт. Урматтуу Дастан Далабаевич, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун комитеттин отурумуна колдоп бериңиздерди суранам. Көңүл буруңуздар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор. Эльвира Жыралбековна, сөз сизде. Тактап алайынчы, ошондо пеня менен 62391 постановление на сумму 33 миллионго төлөнүптүр, туурабы? Сиз берген. Эльвира Жыралбековна, уруксат берсеңиз, мен бияктан мен жооп берейинби? Бул мыйзам долбоору жөнүндө кыскача маалымат берип койсом, бул долбоор өзү каяктан чыккан? Бул деген Өзүңүздү сиз каяктан болосуз? Кийимсиз тааныштырып коесузбу? Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы милициянын полковниги Азамат Исраилов. Бул мыйзам долбоорун баштан кыскача маалымат берип кетсем, буга чейин билесиңер, силер колдоп берген мыйзамдын негизинде айрым айыптарга өзгөртүүлөр киргизди. Көп ушу жол эрежесин сактоо боюнча чөйрөсүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизген. Ошакта өзгөртүү киргизип атканда мурунку сессияда айрым депутаттардан сунуштар түшкөн. Ушу жана айып пулдарга пенияларды алып салсак деп, туумдарды алып салсак деп. Анткени дегенде мамлекет тараптан бул кредит берилбесе, же эме берилбесе, анан деген биз деген мурунку закондун концепциясынан чыгып кеткен. Себеп дегенде бул пенияны деген жана кодекс о неналоговых доходах регулирует. А биз деген алып келген мыйзам болсо кодекс о правонарушениях болчу да. Ошондуктан биз кайра коомдук талкууга чыгарып, кайта гос органдардын баары менен макулдашып алып турган алып келип атабыз да. Бул деген негизи ошондо биз пенияларды канча жылдан бери чогулуп жүрөбүз? Пения деген Элбай Жалак билесиңер, 2010
жылдан баштап кодекс о нарушении киргенде ошакта жаңы норма кирип калган. Буга чейин 4 жылдан бери. пеня деген жок болчу. Азыркы учурда бул законду кабылдап берсеңер, ошакта закон, если идет на улучшение положения граждан, имеет обратную силу, бул эметпей калат да, пенясы жок төлөшөт. Бул деген, урматтуу депутаттар, бул пеня деген мындай виртуальный акчада, буларды биз деген өндүрүш, өзүнө дагы аябай көп мүчүлүктөрү бар да. Мисалы, пеняга жана 30 күндөн өткөндөн кийин Азамат мырза, мен колдоп атам, туура эле. Просто бул мен анализиңерди окуп атпайм. Ошо анализде жазып турсуңар да. 30 миллион чогулткан убактында 2022 жылы расход, чтобы вот эти пеняны өндүрүш үчүн 122 миллион болуптур да. Мен ошондуктан киргиздиңер да, туурабы? Ал дагы бир жагы. Потому что өндүрүш, мунун деген өзү мыйзам жагында процессуальный жагы абдан оор да, татал. Муну алып салсак, бир жерде биз бюджеттен да экономия болот, экинчи четтен биздин жарандарга да бир топ жеңилдик болот. Буну деген эртерээк алып келсеңер деле депутаттар колдоп бермек. 4 жылдан бери 30 миллион пеня чогулсак, анан 122 миллион ошол бюджеттен кетип жатса, как-то нерационально болгону да. Колдойм. Рахмат. Рахмат. Башка суроолор? Так, Айжигитов Султанбай Абдырашитович. Ушул пеняны киргизүү качандан бери иштеп атат? Кайсы жылдан бери? Султанбай, бул пеняны өндүрүү деген 2019 жылы жаңы кодекс о нарушениях киргенде, ошондо баштап туруп дополнительный правовой последствие деп пеня кирген. Ошондон баштап туруп аякта деген нормасы 0,01%. Ошол эле керек мага. То есть 19 жылдан баштап эле пеня киргизилген, туура? Буга чейин жок. Эми тоготор жерин айтканда, ошол киргизилген пеняны ушул закон менен дополнительно алып салыш керек болот. Алып салыш керек. Такыр. Мен ойлойм абдан туура. Анан жанагы 19 жылга чейин закон обратной силы имеет го, жана смягчение болгондо. Ошону караштырыш керек. Себебен көп нерселерди списать эте албай атпайсыңарбы? Анан силерге быйыл жерде башаламандык болуп атат да, баары-бир барып төлөт албайсыңар, эчтекеси жок. Туурабы? Көп адамдарда. А силер списать эте албайсыз, списать этсеңер силерди башыңарга урат. Ошондуктан бул жакшы выход. Анан мен ойлойм, мындай азыр жакшы эмеге өткөндүңөрдө подход совсем башкача. Штрафты эгер вагында төлөсө, жеңилдик берилет. Более эффективный способ. Это более эффективный. Мен ойлойм, ушундай эле эмени жанагы налоговый системага деле киргизиш керек. Налогту деле пеня менен салып андай кылып жүктөй бергени менен только бизнести жана физический лицо барын өлтүрөсүңөр. А на самом деле көп эмени пеняны келтирбейт. Себебен алдында эле пузырь, да, жөн эле воздух. Он выкачан, это мындай пузырчатый или дохода, это просто лишняя нагрузка на этого, на бизнес и на физические лица. Ошондуктан ошондо караш керек. Анан, эгер уже төлөп койгондорду эмне кыласыңар? Төлөп койгондор ал боюнча уже төлөп койгондор боюнча эчтеке кыла албайбыз. Төлөй электерди төлөбөйт. Понятно. Анан төлөп койгондорду деле караштырып көргүлө. Анча-мынча на будущее кылып туруп кыласыңарбы, там эмесini штраф салганда ошону учетко аласыңарбы. Как-то надо предусмотреть, потому что иначе будет несправедливо. Самый добросовестный төлөп койгондор страдать этип атат да, качып жүргөндөр кутулуп кетет. Поэтому добросовестныйларды прежде всего поощрять этиш керек да, ошондон кандайдыр бир эмесini учетко алып туруп, кийинкисинде штраф андай болсо, ошол учетко алып списание болуш керек да, ошол барды. Понимаете, в чем дело? Себеби деген бул штрафтар максат бюджетти толтурушта эмес да, туурабы? Это же Воспитание. Максат движения надо упорядочить, чтобы безопасность была, правильно? Ошондуктан здесь не нужно бояться списывать эти вещи. Баягы эмеден будущее жанагы төлөп койгон адамдар 19 жылдан бери суммасын карап туруп, штраф боло турган болсо, ошонун атынан нарактан списывать этсеңер жакшы болот да. Ошондо силерге да жакшы болот, ошондо жана виртуальный жолу менен эле жок болот. Мен түшүнүп атасызбы? Түшүндүм. Анан дагы бул эмеге тиешеси жок эле. Бүгүнкү күндө даже суббота, воскресенье пробка болуп атат да көчөлөрдө Бишкекте. Эмне себептен болуп атат? Мына эмеде объездной жол эмес, бар эмеспи Масалиева, Южный магистраль.
Ошол жерде пробка болуп калды. Суббота, воскресенье күндөрү. Бул эмне себептен болуп атат? Түшүнбөйм да. Биринчиден пробкалар болгон жер бул деген биздин Борбор калабыз өзүңүзгө маалым болгондой 40 миң автоунаага расчеттолгон. Бирок бизде азыр 500 миңден ашык автоунаа бар. Жок, мен аны сөз мындай да, аны түшүнүктүү эле. Мен бир эле нерсени Южный магистраль боюнча акыркы бир где-то бир 2 жумада ушундай болуп калды. Эмне себептен дегенде резкий пробка көбөйүп кетти. Эмнеге ошондой? Домовдашевич, мен түшүнүп атам. Сиз эме жөнүндө айтып атсаңыз, выделенный полоса боюнча. Анан кийин выделенный полосаны мындай да, силерге, конечно, тиесеси жок, бул мэриянын иши, но здесь вот представитель сидит, эме президенттин представители отурат. Анан кийин бул жерде мындай да, жанагы дополнительный полоса абдан жакшы идея. Абдан жакшы идея. Его надо внедрять. Это передовые вещи. Но его же надо с умом делать. Понимаете, бул это же система. Силер эгер Масалиева киргизип, анан кийин 3-4 жана Пудовкинага киргизип койсоңор эле чечилип калбайт да. Вы же наоборот нагрузку даете. Наоборот, мондай азыр бияка отуруп алып туруп, я боп-бош турса, целый бир полосаны мындайча ошонун аркасынан эме болуп атат да. И в результате по всему городу равномерность движения нарушается. Жанагы эмеңер общественный транспорттун Масалиева келгенде ошо полосамен кызылдап барат. А тиги жерге полосасы жок жерге баргандан кийин баары ошол жерге барып тыгылып калып атат. Понимаете? Баягы алиги тамырда тромбтой болуп калып атат баардыгын искусственный кылып. Анан кийин, если вы сейчас еще начнете штрафовать, это деген дагы бир тополоңго алып келет. Недовольство будет. Еще одно, значит, источник напряженности будет социальный. Ошол ушуну жакшылап карап көрсөңөр, азыр жок экен, силер ошону Бишкек мэрияга жеткиришиңер керек да. Эгер вы хотите вносить, пусть они системно продумают, чтобы это был единый какой-то, бул мындай да баягы движение, судный движение астында бир жагын кысып таштасаң, биягы жеңилдик болуш керек анда. Понимаете? А здесь получается так. Эгер полосаны эме кылгандан кийин обеспечьте тогда строжайшее движение общественного транспорта, чтобы он четко по часам, ар бир минута сайын режим менен жыла турган кылгыла да. Ну, это не ваша задача, это работа эменики да. Но, тем не менее, силерге нагрузка түшүп атпайбы. Правильно же? Ошондуктан силер ушуну көтөргүлө деп атам да, көтөрүп ушуну эме кылгыла. Биз азыр мен жанагы чоң сессиядан айтайын дедим эле, ну, я не хочу теперь этот шум просто пока поднимать. Я хочу, чтобы вы оперативно этот вопрос вместе с мэрией Бишкека решили. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз